Антип жаз келди. Жазгы көчөт отургузуулар башталды десек болот. Багбандар мындайда эңириде көчөт тандоодо деги эле эмнелерге көңүл буруу керек? Биз бүгүн сиздерге мына ушул туурасында кенен айтып беребиз. Эфирде Чарбакер көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Кандай көчөттөргө суроо талап бар, кандай жаңы көчөттөр келди? Тааныштырыңызчы. Бүгүнкү күндө бизде суроо талап Кыргызстан жана Орто Азия боюнча кокон гүлөс деп коет, черешняга өтө суроо талап көп болуп атат. Суроо талап көп болгону боюнча сорттор дагы өтө көп болуп атат. Азыр Италиянын Свит Лоренс, Свит Ариана, Свит Харт, Свит Валена деген позициялары бар. Ошолор көбүрөөк кирип атат. Бирок бул көп киргени менен булардын кээ бир сорттору бизге туура келет жана туура келбеген учурлар. Кандай булар мөмө берет, бирок коммерциялык ишкерлер ушул сорттун мөмөсүн пока бизден экспорт кылып чыга элек. Булар өзү практикада сорттун өзү жакшы жагы бар, бирок булар транспортабельный дейт, катуулугу, ошонун товардын талаптары бар, ошолорго ылайык келеби келбей бул азыр белгисиз али, алдында көргөзөт. Бирок эски эле биздин валовый 3 деп коет, бычий сердце, саммит, булар баягы уже эмеден өткөн суроо талапка жооп берет жана бул базарга чет өлкөгө чейин барып, бир 10 күн ичинде бузулбай турган сортторду гана биз кыйыштырып чыгарып атабыз. Анан өтө элдин түшүнүгү өзгөрдү. Булар эл дыйкандар интенсивный тамырларга өтө баштады. Экономикалык жактан интенсивдүү тамырда кыйшылган сорттор жана бүт дарактар пайдалуу жагыны уже түшүнө баштады. Мурда сорт бар деп эле, мындай эгөөрчү да, мондай сорт, тиги сорт деп эле, Магалевка, Антипка ошого эле традиционный деп коет, ошолорго эгип койчу. Азыр уже мисалы үчүн былтырлары 1-2 жыл болду, максимум 14 деген тамырда келе баштаган Турция мамлекетине. Бирок максимум 14 бул схема посадкасы эгилүү тартиби 6га 5 эгилиш керек. Себеби дегенде энелик тамыры бунуку Магалевка болуп калат, чоң дарак болуп калат. Аны бүгүнкү күндө бизде 4/3, 4/2 кылып тиеп атат. Булар адашкандыкка барышып атат. Ар бир тамырдын жанагы сортуна жараша схема посадкасы болот, отургузуу ыкмалары. Эң эле экономикалык жактан выгодный болгон тамырлар булар Адара, Гизели 6, ошолго окшогон тамырлар. Себеби дегенде булардын катарын 2 метр, катарынын ортосу 4 метр болуп 1200 туп атат. Анан батыраак түшүнгө кирет. Максимум 14, 600 эле туп атат. ВСЛ 2 660 туп атат. Ошондайда мөмөгө кириши боюнча Гизели 6 менен Адара бат кирет. Анан обработка териши боюнча, именно черешня боюнча айтып кете турган болсок. Анан биз дыйкандар сорт боюнча эме болуп калды, өзүнчө испытательный поле болуп калды. Эми эгип атат, эми кимдики кандай чыгат белгисиз. Биз 2016-тан бери иштеп жүргөнбүз. Кээ бирде сорттор жакшы чыгып калат, өзүн жакшы көргөзөт, кээ биринде жакшы чыкпай калат. Бирок ошон үчүн биз именно кокон гүлөс черешняны ап келгенден даяр көчөттү ап келгенден токтото баштадык. Биз өзүбүздө тамырды гана ап келебиз. Ошону кыйыштырып, испытание болгон, өткөн, көзүбүз жеткен гана сортторду гана кыйыштырып чыгарып атабыз. Алар эмнелер? Свит Ариана, Свит Лоренс, Саммит, Валовый 3, Регина, Кордия, ошого окшогон кечки сорттор. Эртеңки сортторго биз кыйыштырып чыгарган жокпуз, даже рекомендация берген жокпуз. Алар
майда бышчу сорттор, Светариана мисалы алганда ошо эрте бычкан сорттордун кемчилдиги да бар, артыкчылыгы да бар. Эртерээк бышат, эртерээк баа болот. Бирок буну канаттуулар аябай жакшы болот, өч болот, ошого алдырып ийет көпчү дыйкандар. Ошончо кооптуураак, массовый көп эккенге кооп. Быйылкы жылы сливага кара өрүк деп коебуз, сушка боло турган Стенли деген сортко суроо талап көп. Бул Аксы району. Бүгүнкү күндө азыр 6600 экеле кардырап кетип атат. Экеле дыйкан. 3300дөн алып. Буга чейин булар бизден алып көргөн, испытание өткөрүшкөн, пайдасын көргөн. Алдында 5-600дөн алган болчу, азыр экеле кардар 6600 алып атат. Андан тышкары 100, 200, 500 дегендер бөлүп бир группа болуп алып кетишип атат. Алмалар боюнча болсо айтсак, алмалардын баасы быйыл жакшы. Былтыркы жылга караганда алма көчөткө суроо талап болуп атат. Бирок орто бойлуу полукалик MM106 дагы. Тоо этектеги дыйкандарга болсо кара кочкулдар болуп атат. Бир нерсени айтып кетчү нерсе бар. Ушул сорт көбөйгөндө баа түшө баштайт да. Элдин баары Редчиф, Суперчиф, Джероминге уклон жасап атат да. Мен айтат элем Муцу деген сортко да өссө. Муцу бул бүгүнкү күндө бар биздин базардын баасы 180 сом. Алмасынын баасы 180 сом болуп атат. Оптомдо Польшада 120 сом. Өзүндө 120 сом болуп атат. Польшанын өзүндө. Андан кийин ошол Муцу сорт кенен эми билген знатоктор ошо Муцуга уклон болот. Анан алмуруттар боюнча өзүнүн селекциядан Кыргызстандан селекциясы киргизский зимний деп коет. Ошол сорт суроо талап көп. Киргизский зимнийге анан лесная красавица деп ошол сорттор суроо талап көп. Анан летний сортторго өтсөк, алмуруттун Кармен деген сортко суроо талап көп. Летний эрте бышу алмуруттарга суроо талап көп болуп атат. 3%. Андан тышкары смородина. Смородинанын дагы Ысык көл региону көпөйүп атат. Ал өздөрүндө сорт капитан сорту өзүн жакшы көргөзгөн. Селекциясы белгисиз, бирок капитан деп ат коюп алган. Анын сорту биздин маалыматыбыз боюнча ал сорт европейский сорт, аны капитан деп алышкан. Тритон X3 деп коет анын сорту, ошол сорт. Өрүктөр боюнча айта кетсек, жаңы сорттун өрүктөрү өтүшүп атат. Прица, Вандеркот ошогон эрте бышчу. Түрү канча көчөт бар бул жерде? Түрлөрү бар. Түрлөрүнөн бир 35 түр десек болот. Муну мында орусча айтканда семечко көчкүнү, данектүү жана семечкалуу түрдүн 35 түрү бар, сорттор. Ар кимдин өзүнчө деңиз деңгээлине байланыштуу өздөрүнүн кардарлары бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына Аксы Алабыкка жергесинде Кайналынын мекени. Бул жерде ошо биз алган мезгилде Европадан, ошо Сербия мамлекетинен ошондо жаңы булар деле алып келип баштаган болчу. Полукарликовый сорттор эле. Алма алганбыз 3000 түп, Кайнал алганбыз 1000 түп, 2500 түп шабдал алганбыз. Анан ошо менен катар гиляс деп коет го бизде баягы черешня. Ошо гилясын деле алганбыз, сорттор аябай жакшы чыкты, баарыныкы. Анан мына жерде сүрөттөрдө деле турат, мына Редчиф деген алмалары бизде Кирпицон деп коет, баягы превосход. Ошо алмалар деле аябай базарга өтүмдүү экен. Кийин Кайналыга мына азыр дагы кайрадан заказ келди. Мына бүгүн азыр 3000 түп Кайналы дагы машинаны күтүп турабыз. Азыр кесе жүктөйбүз, Кудай кааласа. Себеби Алапада ошончолук заказ көп. Азыр менин шеригим ал 3500 түп алган атат. Ошонун баары Аксы Алабыкка кетип атат. Себеби бул Кайналлардын сорттору Стенли деген Кайнал экен. Крупный болот, мөмөсү жакшы болот. Экинчи жылдан баштап күшүнгө кире берет да. Анан азыр мына сиз айтып атпайсызбы, көчөнүн эмнесине караш керек деп. Мына бул жерде мына келдүү көчөт сразу мындай кумда көмүлүп турат. Ушул жерден алып берет, апарып отургузат. Тиги базарларда көчөлөрдө сатканы тиги базарга апарат, анда өтпөй калса 2 күндөн кийин тиги базарга апарат. Портердин машинанын аркасында жүрүп тамырлары кургап калып атпайбы шамалга? Ачыкта жүрүп эле. Анан булардын эми баардыгынын сертификаттары бар экен. Документтери менен баарын берген былтырчы. Азыр алып атабыз, азыр документин даярдап атат.
бардығына жооп берет өздөрү гарантия менен. Сүрөттөрүн илип койгон, шабдалысы шабдалы, нектарин бардыгы айтылган сорт айтылгандай чыгат экен. Эми жакшы, ошо биз кайрадан повторго айнала алган келдик. Бул айналалар деле мына азыр көрсөтөр болот. Мына ящиктерде түндө түшүрүптүр. Сербиядан келген бардыгы маркированный маркалары менен свежий келди. Кудай калса биз деле апарып отургузабыз. Адамдарда, багбандарда акыры күйүп калбаштан айласын ойлоп түшүнө башташыптыр бул нерсени жакшы. Эми ошол жанагы кандай эрежелерге көңүл буруу керек, баягы сатып алууда, баягы сатып атканда көчөттү ошол ээсине тапшырганга чейин кандай шартта туруш керек? Келиңиз көрсөтүп бериңиз. Ээсине тапшыргыча ошол мында көмүлүп, ушул бемеде кармалыш керек. Азыр Нымдуулукта туруш керек. нымдуулукта туруш керек. Ушул тамыры кургап калбаш керек. Мондай туруш керек дейсиз. Мондай турса, тамыры дагы ушундай чоң жакшы беме. Мыналар 2 жылдык алма. Тиккен мемеси могу жерге чейин тигет. А бул жагын өзү кыркып даярдап беребиз. Пакетке салып, 2 күн 3 күндүк жолго кетсе кандай кетиш керек болот? 2 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк алыска кете турган болсо, половой тряпка барбы обычный? Ошого ороп беме кылса болот. Нымдап туруп, сууга чылап туруп эле тряпканы. Ошо менен ороп койсо, көпкө жетет. Ошол сапаты менен кетет. Ошо менен кетерет, пакетке оролуп кетет. А если көп количество боло турган болсо, опилка салынат. Нымдалтылган опилканы салып ичине.